Биздин редакцияга Бишкек шаарынын тургуну Нурлан Сиябеков кайрылып, аны $8.000 жер сатып алдап кетишкенин билдирди. Ал бул факты боюнча 2015-жылы Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына арыз жазган. Бирок 6 жылдан бери эч кандай жарытылуу жыйынтык жок. Алдап кеткен шектүү эркиндикте жүрөт. Бардык далилдер кашкайып көрүнүп турса да иликтөө бүтө элек. Жада калса тергөөчү тарабынан иш бир канча жолу токтотулган. Нурлан Сиябековдун айтымында ал 2013-жылы үй салуу максатында Бишкек шаарынан жер участогун издеп баштайт. Жарнама аркылуу Ысыгат районуна караштуу Новопокровка айылынан жер табат. Ага участокты Мирбек Дүйшекеев аттуу жаран саткан. Ишеним кат жазып берип, $8.000 акчаны алгандан кийин ал жерди каттатып бербей, ар кандай шылтоолорду айтып качып баштаган. Жолу сүйлөшүп, макулдашып, анан өзү Ала Тоодо турат экен. Ошол үйүнө чакырган. Үйүнө барып, расписка жазып, иним бар болчу, анын да иниси карындашы деп айтканда. Ошол жактан расписка жазып, жердин документин алып, жер аялыма катталган деп айткан. Анан ошо аялы азыр сыртта бир похорондо жүрөт деп айткан. Ошо келери мен оформление кылып берем деген. Негизи 10.000ге сүйлөшкөнбүз. 8.000 бергем, анан 2.000 болсо оформлениеден кийин берем деп айткенбиз да, сүйлөшкөнбүз, келишкенбиз. Караса бул Назгүл деген вообще башка киши экен. Бул участоктун эмеси тигинде аял да эмес экен, кийин билинди. Азыркы убакка чейин же камалган да жок, же акчаны да берген да жок. Кийин билинип атат, ошо мага да тиги өзү айткан эмес, ошо жер ал бирөөдөн алган, алданып алганбы, же кандай кылып алган. Бирок мага өзү аялыма деп айткан боюнча биз ошо ал келишим түзүлүп, ошоюнча алгам да. Азыркы убакытка чейин бир эчтеке жыйынтык чыга элек да. Убакытты созуп отуруп арадан 2 жыл өтөт. Ар кандай шылтоолордон тажаган Нурлан Сиябеков Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына арыз жазган. 2015-жылдын 3-мартында алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 2 жыл өтүп кетти да. Жашып кеттим дейт, эметтим дейт, анан уже ошондо мен Чүй ГУВДга кайрылгам да арызым менен. Нурлан Сиябековдун айтымында тергөөчү тараптарды 1-2 жолу беттештирет. Тергөө жүргөнү менен бир аз убакыт өткөндөн кийин иш дурус иликтенбей созуктурулуп баштаган. Башында болду, башында арыз жазганда ошо бир калп айтпайм бир ай ушундай болду дагы, анан ошо ойдон эле токтоп калды да. Жумуштун баарычы. Эчтеке жыйынтык болгон жок. Даже сотко да кеткен жок. Ошо ГУВдун ичинде эле калды да. Кийин канча бир убакыттан билбейм, канча бир убакыттан кийин Аламединскийден чалган бир следователь. Бир 2015 болсо может быть жарым жылдан кийин же 1 жылдан кийин чалды го дейм, ошо Аламединский РОВДда силердин ишиңер деп бүт ошо ойдон токтоду да. 2015-жылы козголгон иш 4 жыл бою тергелбей токтоп турган. Айласы курган жабырлануучу Нурлан Сиябеков 2010-жылы Чүй облустук прокуратурасына ишти көзөмөлгө алуусун жана шектүү Мирбек Дүйшекеевке карата чара көрүп берүүсүн өтүнүп кат жолдогон. Мен 2020 Чүйский прокуратурасына кайрылгам. Ошо ишим боюнча ошо карап бергиле деп. Андан кийин кат келген. Ошо мен делом жок деп. Жоготу ишкенби же кандай таппай койсо, анан кийин Нурлан менен сүйлөшүп, адвокат менен сүйлөшкөндөн кийин анан кайра билбейм 1 жылбы же 6 айдан кийин табышты го дейм. Биздин журналисттик топ дал ошол Новопокровка айылына барып, Ленин көчөсүндө алдамчылык жол менен Нурлан Сиябековго сатылган участокко баш бактык. Ал жерге үй салынып, учурда башка адамдар жашайт экен. Үйдүн кожойкеси менен баарлашканыбызда бул жер тилкесин алар 2014-жылы эле сатып алышканын билдирди. 2014-2013 келгенибизге ошо 5-6 жыл болуп калды. Бул эмеден камды өзүбүз салганбыз, документти өзүбүздү. Полный эле силердин намыңыздарда, биз өзүбүз. Мирбек Дүйшекеев деген саткан эмес. Ал тиги тайкеңиз ошондон алган эмеспи бурдагы Мирбек дегенде? Биз ошо главный ошо Токтор деген кишиден алганбыз. Если номерин сурасаңар тартып берейин. Жок, эмес, мындай кызыл китептечи, баягы мурунку биринчи кайда эмес жокпу? Токторбек делесиз. Жок, Бектурова.
Бектурова. Бул документти эмеде болчу. Аялда болчу. Аялда? Болчу Бектурова. Эме Бектурова бирдеке. Ошондо Анан өзү сатып алып, полный документти өзүбүзгө алып барып өтөт. Демек, Нурлан Сиябеков участокты алгандан 1 жыл өтпөй эле сөз болуп жаткан жер башкаларга сатылып кеткен. Бул тууралуу жабырлануучунун ал кезде кабары болгон эмес. Бул окуянын юридикалык жагына жана күч органдарынын 6 жылдан бери бир иштийликте бүтпөй жатканын себебин билүү үчүн жабырлануучунун жактоочусу Нурлан Токталиевке кайрылдык. Жактоочунун айтымында Сиябеков облустук прокуратурага кайрылгандан кийин 2019 жылдын 18 апрелинде Аламүдүн райондук прокуратурадан жооп келген. Анда Нурлан Сиябековдун кайрылуусу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына кызматтык териштирүү үчүн жөнөтүлгөн айтылат. Анткени анын арызы боюнча козголгон кылмыш иши ошол кезде жоголуп кеткен экен. Также он говорил, что он обратился, получается, в 2015 году с фактом того, что он был обманут. Затем уголовное дело почему-то не дошло до суда. Он ждал логического завершения. И в 2019 году он обращается с жалобой в Чуйскую областную прокуратуру. Но в Чуйскую областную прокуратуру приходит ему ответ о том, что уголовное дело его утеряно, не найдено, и в дальнейшем его сообщат. То есть уголовное дело, по его заявлению, было потеряно. И на протяжении, допустим, 4 лет ничего известно не было. Хотя он указывал, кто это совершил данное преступление, какая сумма, расписки. И кроме того, то лицо, которое его обмануло, оно было допрошено. Арадан 6 жыл өтсө дагы иш иликтенип бүтө элек. Ал эми 8 000 долларга алдап кеткен Шектүү Мирбек Дүйшекеев эркиндикте жүрөт. 2020 жылдын 24 ноябрында ишти шалаакылык менен карап жаткан Чүй ОИБнин жана Аламүдүн рейбисинин жетекчи кызматтагы адамдарына карата чара көрүп берүү өтүнүчү менен башкы прокуратурага жана ИИМге Сиябековдун кызыкчылыгында арыз жолдонгон. Буга байланыштуу башкы прокуратура көзөмөл жүргүзүүнү Чүй облусунун прокурору Кыязовго тапшырган. Ал эми 2020 жылдын 15 декабрында болсо Чүй ОИБси иш райондук прокуратура тарабынан текшерилип, Аламүдүн рейбисинин тергөө кызматына жөнөтүлүп, толугу менен көзөмөлгө алынганын маалымдаган. Как такого хода дальнейшего логического не было. Это уже где-то мы обращались где-то уже в августе, в сентябре месяце к следователю. Следователь ссылался на то, что у него большой объем работы, занятость какая-то, что он, в общем, просил дать ему время. Мы опять начали ждать, все-таки Нурлан обрадовался, он вдохновился, думал, что уже есть какая-то надежда, что он добьется справедливости наконец-то. Но ничего не было. Мы где-то уже в октябрь, ноябрь, декабре, наверное, по 2 раза ежемесячно ходили к этому следователю. Следователь все нам обещал, будет проводить следствие, он будет выполнять все указания, которые ему дали прокуратура и также ГУВД Чуйской области. Ну, никаких действий не было. Бирок Аламүдүн рейбисинин тергөөчүсү Нурсултан Тынычбеков ишти 2020 жылдын 7 ноябрында мыйзамда жок перенелер менен токтотуп салганы белгилүү болот. Бул маалымат 2021 жылдын 8 февралында тергөөчү Тынычбековго карата жазылган арыздын негизинде өткөн соттук отурумда ачыкка чыгат. Демек прокуратура менен Аламүдүн рейбиси Нурлан Сиябековдун ишин мышык чычкан кылып ойноп жатышат. И окончательно, когда мы встречались уже со следователем, мы уже думали, что хоть сейчас он начнет. Это был этот год, 2021, в конце января месяца. Мы опять обращаемся к следователю, просим, давайте уже наконец-то вести следствие. Следователь нам опять пообещал, что он будет какие-то действия проводить, что он исполнит все указания. Мы уже разочаровались в этом, уже не верили, что следователь все-таки будет что-то делать. Мы обратились на бездействие с жалобой в Аламыдунский суд. В Аламыдунском суде
в ходе судебного процесса мы узнали, что наш следователь, оказывается, не расследует уголовное дело 7 ноября 2020 года. То есть он нас обманывал, когда мы приходили в декабре, в январе, о том, что следствие он сейчас начнет, будет проводить какие-то следственные действия. И на суде выяснилось, что он не исполнил ни единого следственного действия и поручений прокуратуры, поручений ГУВД. То есть он ничего с этим делом не сделал и просто тупо не захотел его расследовать. Жабырлануучу Сыябеков 6 жыл күткөн аз келгенсип, анын мыйзамдагы укуктары одоно бузулуп, элди коргойт деген милиция кызматы анын ишине жоопкерчиликсиз, кайдыгер мамиле кылгандыгына байланыштуу адилеттүүлүк үчүн сотко кайрылган. Жогоруда сөз болгон кайрылуу боюнча соттук териштирүүлөр Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда өттү. 21-июнда кезектеги соттук отурум болуп, процесске келген ийиндин өкүлүнө жана тергөөчү Нурсултан Тынычбековго жабырлануучу Нурлан Сыябековдун иши боюнча бир катар суроолорду узаттык. А коллега считает... Однако же его коллеги на судебном заседании заявляют о том, что все он абсолютно правильно сделал, а также его просто за его нарушение, которое даже выявил суд, его не наказали. Просто так ответили. Ну, у них есть заключение служебного расследования, которое они предоставляли суду. Вот. Я думаю, в принципе, могут прокомментировать. Представители МВД отказываются прокомментировать ситуацию. Бұл эми сиздер айтып атат, сиз неге колдоп атасыз Тынычбеков следователдин кылган эмелерин, аракеттерин, жүргөн ишин, ошол жооп берип коесузбу? Бирок суроолорубуз жоопсуз калды. Сиз кайсы жактын өкүлү болосуз, кечиресиз? Пресса скейжи. Пакет кайсы жактын өкүлү болосуз? Эбаке кайсыл тармак МВДнын бул ишке кандай чечимиңиз бар, ошону бир комментарий берип койсоңуз. Соттук отурумга Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жана Аламүдүн рибесинин жетекчи кызматтагы адамдары келишкен жок. Буга байланыштуу соттук отурумду судья 5-июлга жылдырды. Сейчас у нас действия именно органов УВД, представителей УВД, ну, структуры МВД. Сейчас 5 июля мы назначаем, это вот уже срок, крайний срок на 15:35 июля. Пожалуйста, обеспечивайте явку, тем более, что сторона не Во сколько, Ваша честь? 5 июля на 15:30. Нурсултан мырза, бир суроо. Сиз ишти кандай карап жатасыз? Сизге соттун чечими чыккан да, Нурсултан мырза. Анын неге аткарбай атасыз, неге жакшы тергөө атасыз? Сиз ошону доо коюлатпай, эмне ошо бир-эки сөз. Нурсултан мырза, неге мындай иштер болуп атат? Неге тергөө атасыз? Канчадан бери 6 жылдан бери кишилерди убара кылып, соттун деле чечими бар турбайбы? 6 жыл мен тергөөнү. Сиз качан кайсы убактарда тергөө атасыз? Сизге 2 жолу ат нерсе токтоткон турбайбы иштичи? Эмнеге токтоттуңуз? Салт түрдө маалымат менен алсаңыз отуруп кайрыласыз. Бирөөдөгү мындай жооп бере албайсыз азыр. Ал эми 5-июлдагы соттук отурумда Нурлан Сыябековдун арызы каралып, жеке менчикке тийиштүү жарандын укугу бузулган учурда ага моралдык чыгым төлөнбөй турганы айтылды. Буга байланыштуу сот милиция тарабынан Сыябековго эч кандай зыян келтирилбегенин жөө келтирип, жабырлануучунун арызы канааттандырылган жок. Соттук процессти 1-май райондук сотунун судьясы Уметова карады. Бирок судья 2021 жылдын 15 февралында чыккан Аламүдүн райондук сотунун чечимин эске алган жок. Анда тергөөчү Тынычбеков ишти мыйзамда жок бирине менен токтотуп мыйзам бузганы көрсөтүлгөн. 6 жылдан бери азап чекип, укугу тебеленип келе жаткан Нурлан Сыябеков акыйкатчы институтуна да кайрылган. Учурда иштин чоо жайын аныктоо жана туура баа берүү боюнча чаралар көрүлүүдө. К нам обратился с заявлением адвокат Токталиев, обратился в интересах Сыябекова. Он жаловался на факт бездействия со стороны сотрудников Аламединского УВД. Изучив материалы дела, мы можем сказать то, что на самом деле на протяжении долгого времени следователь ОВД, Аламединского ОВД бездействует, и с нашей стороны были направлены письма в прокуратуру и в ОВД Аламединского района, чтобы приняли срочные меры по отношению к следователю.
Да, даже было постановление суда о том, что суд признает незаконным действие следователя, но по непонятным причинам следователь снова приостанавливает. Последнее действие было это прекращение уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений. Но на данный момент, как я уже сказал, мы направили письмо в прокуратуру, мы работаем над этим вопросом. Прокуратура тоже отменила то постановление следователя. На сегодняшний день идет следствие. Айласы құрған Нурлан Сиябеков чындықты издеп өлкө президенти Садыр Жапаровтан жардам сурады. Анын жактоочусу Нурлан Токталиев мамлекет башчыга кайрылып, ишти карабай, мышык чычкан кылып ойнотуп жаткан ИИМ жана прокуратуранын айрым кызматкерлерине чара көрүп берүүсүн өтүндү. Таким образом, МВД издевается над Сиябековым Нурланом. Мы вместе с ним обратились в Первомайский районный суд с просьбой о привлечении, о выплате морального ущерба. Ну сколько можно так издеваться над человеком? Но 5 июля Первомайский районный суд отказывает в удовлетворении наших требований и указывает, что у моего клиента Сиябекова Нурлана не могло возникнуть никакого морального ущерба на протяжении столько лет. Ну как? Разве это не издевательство на протяжении 6 лет? Ничего не делать. Он прямо указывает, кто это сделал. Показывает расписки. Говорит о том, что он вместе со своей женой обманул ее. Ну, ничего дальше не происходит. Вот до сих пор ничего нету. Мы обращались письмом и к руководству МВД, к руководству Генеральной прокуратуры, взять это дело на контроль. Но опять же ничего нет. Есть только у нас все, только формальные ответы. Взято на контроль, даны указания, а дальше ничего нет. Вот в связи с этим мы хотели бы обратиться к руководству страны, также еще раз через журналистов обратиться к руководству МВД и прокуратуре с просьбой поставить точку в этом деле. Да. Пусть виновное лицо, которое забрало, обмануло Сиябекова Нурлана, просто отдала бы деньги и все. А тут получается, что прокуратура говорит, расследуйте, МВД говорит, не будем расследовать. Зачем нам тогда такая прокуратура, которая не может взять под контроль свои указания? В связи с этим большая просьба, еще раз, возьмите расследование уголовного дела под свой контроль. Биз бул жагдай боюнча Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына да кайрылдык. Басма сөз кызматынын ага тескөөчүсү Нургүл Нусупова маалымдагандай, бул иш боюнча иликтөөнү Алабдин Нурибеси улантып жаттыр. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгына СМ аттуу жарандын арызы келип түшкөн. Ал арызында ДМ аттуу деген жаранга карата чара көрүүнү суранган. Анткени 2013 жылдын 23 июлунда Асхата районунун Новопокровка айылында жер тилкесин сатуу шылтоосу менен алдоо жолу менен ишенимге кирип $8.000 АКШ өлчөмүндө каражатты ээлеп алганын билдирген. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 160-беренеси алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө бул материалга тиешеси бар деген адамдардын бардыгы суракка алынган. ДМ аттуу жаран, Ай аттуу жарандын үстүнөн дагы арыз жазган, ошол жер тилкесин андан алганын билдирген, автоунаасын $10.000 баалап. Бирок Ай аттууга жер тилкесин мыйзамдуу турда өткөрүп берем деп, өткөрүп берген эместигин билдирген. Анткени мыйзам түрүндө аталган жер тилкенин ээси башкалар болуп чыккан. Ай аттуу жаран жер тилкенин ээлеринен сатып алам деп, документтерди алып жоготуп алдым деп койгон. Жер тилкенин ээлери документти жоготуп алганга байланыштуу жаңы документтерди жасашкан. Азыркы учурда Ай аттуу жарандын Ысхата районунун соту тарабынан алдамчылык фактысы менен 3 жылга шарттуу түрдө соттолгон, материалдык чыгымдарды кайтарып берилсин деп. Бирок бүгүнкү чейин материалдык чыгымдар кайтарылып берилген эместиги белгилүү болуп атат. ДМ аттуу жаран боюнча Ысхата районунун соту тарабынан алдамчылык фактысы менен эч жака кетпөө чарасы тандалган. Бүгүнкү күндө Аламедин районунун тарабынан тергөө иштери уланууда. 6 жыл тергелип бүтпөгөн кылмыш иши качан аяктап сотко өтөрү азырынча белгисиз. Бирок адамдардын укугун коргой турган милиция кызматынын мындай шалаакылык мамилеси жоопсуз калбашы керек. Анткени мыйзам алдында баары бирдей. Биздин журналисттик топ бул окуяга көз салып турмакчы. Баардык укук коргоо органдары тарабынан көрүлүп жаткан аракеттерди өз убагында коомчулукка жеткирип, маалымдап турганга аракет кылмакчыбыз.